Анна Попова үчүн 9 май эң кубанычтуу күн. Ал майрамды чыдамсыздык менен күтөт. Себеби жеңиш күнүн утурлай куттуктап келгендери көп. Алар менен баарлашып, башынан өткөргөнүн баяндап бергенди жакшы көрөт. Адатта жалгыз жашаган эненин сүйлөшөөрү, кызыктуу окуяларына кулак салчу адамы жок. Бизди көрүп кубанганын жашырбай, улам бир кептин учун улап, бир топко аңгемелешти. Өмүр бою склад башчысы болуп иштедим. Облустук ооруканада чарбакер болуп да иштедим. Негизинен эмгек жолум Ошто өттү. Азыр ал ишкана жокко. Бардык электр тармагына тийиштүү нерселерди жасачубуз. Ал жакта иш жаңы башталгандан тарта болдум. Айтор өмүр бою эле иштедик. Ардагер азыр 94 жашта. Жакындарынын көбү, анын ичинде өз кызынын да каза болуп калганын айтат. Азыркы тапта небереси келип кетип каралашып турат экен. Ден соолугунан деле даттанган жок. Тайгаланып, жыгылып, колу бутун кокустатып алган учурлар болгонунан коркуп калганын кошумчалады. Баары кетишти. Мени таштап кеткен жок. Мен өзүм эле калдым. Подмосковьеге кетишти. Ден соолугум дегенде тамагым ооруйт. Жыгылып кетип колумду сындырып алгам. Бутум да сынган. Анын кесепетин тарттым. 76 жыл мурун дал ушул адамдардын кайратмандыгы, эрки менен эмгекчилдиги аркасында жеңиш буйруганын белгилеген Ысык-Көл облустук сотунун кызматкерлери ачык асман тартуулаган ардагерлерди майрамы менен куттуктоону салтка айланткан. Бул жолу Анна Поповага белек бешкектери менен бирге 7000 сом тапшырышты. Поздравляю вас с 76-летием победы в Великой Отечественной войне. Өзүнүн талыкпас эмгеги менен жалпы Советтер Союзунун жеңишине өзүнүн салымын кошуптур. Эми азыр ушул жашына, улгайып калган жашына байланыштуу үйдөн чыга албай калат экен. Биз болсо бир кичинекей белектерибиз бар болчу, ошолорду тапшырып, ал кишиге дагы бекем ден соолукта каалап кеттик. Бизди унутпагыла, келип тургулачы деген дагы бир ооруктун ардагери Надежда Калугина. Ал 1927 жылы Түп айылында жарык дүйнөгө келген. 76 жыл мурунку оор күндөрдө аталган айылда эмгегин элине арнап, кара жумуш, кара күч менен салым кошкон. Согуш талаасындагы жеңиштин артында ооруктагы опол тоодо эмгектин ооматы турганы талашсыз. Энебиз каза болуп калды. 5 бала жетим калдык. Кыштын суук күнүндө талаадан үшүп кеткен картошка чогултчубуз. Ачка калган күндөр канча болду, бирок өлгөн жокпуз. Оор күндөр болду, аябай оор. Эстегим да келбейт. Көз жаш менен эстейсиң. Кийин мен автобазада диспетчер болуп иштедим. 30 жыл иштедим. 30 лет старшим диспетчером работала. Каракол шаардык соту тарабынан ардагерлерге 4000 сом жана азык-түлүк тапшырылды. Кылымга жакын өмүр сүрүп, карлыктын ашуусундагы ардагерлер жылуу сөз, мээримге муктаж. Муну эске алып, жергиликтүү бийликтен тарта мекеме ишкана кызматкерлери куттуктоолору менен ардагерлердин үйлөрүн кыдырууда. Сыймыктанып турабыз. Азыркы учурда кандай жашоодо, ушул деңгээлге жеткенибизге ушунун бардыгы чоң салымдар, чоң атабыздыкы, чоң апаларыбыздыкы, чоң рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, 9 май жеңиш күнү менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайм. Ардагерлерге чоң миң мерте чоң рахмат. Ачык асман үчүн. Каракол шаарында согуштун ардагерлери калган жок. Учурда 9 ооруктун ардагери гана калды. Ал эми облус боюнча 11 согуштун, 126 ооруктун ардагери бар. Сиздерге таазим. Нурайым Бешналиева, Алтынбек Исаев, Ысык-Көл жаңылыктары.